Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү маанайыңар кандай? Бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? Даяр болсок, анда биз бүгүнкү сабагыбызды баштайлы. Бүгүн бизде кыргыз тили сабагы. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы орундуу кайталоо жана анын зарылдыгы. Бүгүнкү сабакты түшүнүү үчүн төмөндөгү видеого көңүлүңүздү бурабыз. Айтылуучу ойду тактоо, бышыктоо жана сөздөрдүн көркөмдүүлүгүн арттыруу максатында колдонулган кайталоо орундуу кайталоо деп аталат. Орундуу кайталоонун кепте колдонулушу адамдын ички сезимин, корккондукту, сүйгөндүктү, капалангандыкты билдирүүгө колдонулат. Мына сага мээ арам өлгөн айбан, мына сага ошол үчүн котурган ит, маңги баш, эдиги ачуусун каранардан чыгарды. Эмне өкүрөсүң, ажыдар, байкап бакыргын, ажыдар, тишиңди кагып салам, ошондо өзүн өзү тилдейт айбан. Төөңдө да шайбан, өзүңдө да хайбансың, ит доңуз, маңги баш хайбан. Балдар, бул сүйлөмдөрдө орундуу кайталоо болуп жатат. Адамдын ички сезимин билдирди. Текстеги тигил же бул сөзгө басым түшүрүп айтуу, аны башкалардан чектеп, бөлүп көрсөтүү, анын көркөм элестүүлүгүн, эмоционалдуулугун арттыруу үчүн колдонулат. Аргымак минип туйлаттың бозой, ай жарык тоодо туңгаттың бозой, анда бир санда көрүнүп коюп, ашыктык отун ырбаттың бозой. Бул жерде текстте бөлүнүп тургандай бозой деген сөз бөлүнүп көрсөтүлүп жатат. Эллипстей айланган баштар, акылга чириген баштар, генийликтин бийиктигин тепсеген баштар, акылмандыктын азабын тарткан баштар, барчылыкты батырган баштар, аткарам, бүтүрөм деген баштар, мен кыйратам деген баштар, керек жок баштар, башыгынан эле түттү да, ушунун баары баштар. Баштар деген сөз кайра-кайра кайталанып жатат, орундуу кайталоо. Кептин көркөмдүүлүгүн, элестүүлүгүн, экспрессивдүүлүгүн арттыруу үчүн колдонулат. Бийикти сүйөт жүрөгүм, бийикте туулган түнөгүм, бийиктен көрүп дүйнөнү, бийиктен учуп түлөдүм. Бийикте деген сөз көркөм элестүү кылып көрсөтөт. Кептин көркөмдүүлүгүн, элестүүлүгүн, экспрессивдүүлүгүн арттыруу үчүн колдонулат. Ошондой эле орундуу кайталоо расмий иш кагаздарында да колдонулат. Тапшырма балдар үйгө. Өзүңөр газета, журнал, китептерден орундуу кайталоого катышкан бирден текст таап жазгыла. Кайталанган сөздөрдү белгилегиле. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат.